Бүгүн биз эмгеги элге сиңген инсандар тууралуу кеп козгоп жатабыз. Студиябыздын экинчи меймандары менен тааныштыра турган болсок, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын маданияттын эмгек сиңген ишмери, кыргыз эл акыны, мамлекеттик ишмер Эгемберди Эрматовдун 70 жылдыгына арналган эфир уюштуруп жатабыз деп айтсак да жаңылышпайбыз. Агайдын көзү тирүү болгондо быйыл 70 жашка чыкмак. Дал ушул 70 жашты утурлай биздин студиябыздын меймандары менен тааныштыралы. Мурдагы маданият жана маалымат туризм министри Нуржит Кадырбеков жана ошондой эле Эгемберди Эрматов атындагы коомдук фонддун жетекчиси Эрмек Эрматов, Эгемберди Эрматовдун уулу. Ооба. Жана ушул эле фонддун мүчөсү Уулкелсин Даниярова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Алейкум. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Алгач мен сурагым келип турат, Эрмек байке. Агай тууралуу. Эми бизге мамлекеттик ишмер катары, акын катары агайды жандан көрүп калдык да. Анан үйдө кандай ата эле? Үйдө эң мыкты ата эле, үйдө деген атабыз келгенде ушул өзүнүн ролун жакшы аткарчу, мээрим төкчү, биз менен баарлашып турчу, сүйлөшүп, акыл насааттарын айтып турчу, тигиндей кылгыла, бундай кылгыла деп жакшы багыт берип турчу. Жакшы, мына ушул атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн дейт. Мынакей сиз ошол жанында жүргөн, дайыма анын акыл кеңешин уккан адам катары Нуржигит ага менен суроо узаткым келип турат. Негизи эле ушул кандай десем, баягы өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу айткан кеп кеңеши боюнча ой бөлүшө кетсеңиз. Билесиздерби, мисалы досуң же бир кол алында иштеген киши бир үй берсе деле, анан падыша кичинекей бир саат берип койсо деле, ушу саат кээде жогору көрүнүшү мүмкүн. Анткени белек кичинекей болгон менен берген адамдар жасы жогору. Айтайын дегеним, жакшы кулк менен жараткандын берген белек экен да. Мен Эгемберди Эрматов көз өтүп ыйткенде кадимкидей мындай ыйлагым келген, каганактагам. Анткени жакшы адам жердин алдына түшкөндөн кийин кадимкидей бир чоң нерсе жоголгондой кыйналат экенсиң да. Кулк мүнөзү аябай жакшы болчу. Мындай кулк мүнөзү жакшы адамдарды жолтуруш аябай кыйын да. Бир адамдын көңүлүн ойлогон, өзүн бир чоң тутпаган, менсинбеген, болбосо кандай гана даражага жеткен адам эле. Анан ушу катарлаш жүрүп тагдырыбыз таныпташ болуп калганда мен абдан кубанам. Көп кеңештерин айтты. Чын айтайынбы, мындай эркелет болчу кадимкидей. Жакшы адамдар менен эркелеген келет да, адамдын табиятында бир балалык бар да, качан болсо деле бала ойдон кала бересиң. Бирок көрүнгөнгө эмес, ушу киши келгенде эле мынтип эркелеп эле башка адамдар мындай сыйлап, урматтап, зияпаттап аткан жерде деле эркелеп турчумун да. Анткени экөөбүздүн тамашаларыбызды укмуш, элдин алдында айтышып кеткендерибиз болгон ырлар мененчи мындай тамашалашып. Ушундай бир адам болчу. Анын чыгармачылык өзүнчө бир кеп, адамгерчилик өзүнчө бир кеп, мамлекеттик ишмер катары кылган иштери өзүнчө бир кеп, мына кыргыз тил комиссиясын башкарып турганда аябай чоң иштерди кылып койгон бул кишичи. Канча китептерди чыгарды, канча котормолорду чыгарды, канча жазуучуларды, акындарды колдоп көтөрүп койду. Ошол жерде иштегендердин айлыгын да көтөргөн керек болсо. Анан депутат катары мындай мансапка байланбаган мен өтө ыраазы кылгам да, анткени мен эми жашым өтүп калды. Качанга чейин ушу бирөөлөрдүн ордуна эле отура берем, андан көрө мен кетейин. Ордума бирөө келсин деп. Болбосо ал жерде айлыгын, квартирасын таштап туруп анан кеткен киши да. Анан кийинки шайлоого барбайм деген. Ошо чыгармачылыгынан алыстап калган өтө бир ыза болуп жүргөн мезгилде ооруп калып ошондон ары кете берди да. Негизгиси бул акын катары айтып жүрөт, жазуучу катары айтып жүрүшөт, котормочу, драматург катары айтып жүрүшөт, бирок бул кишини адам катары жазсаңчы, бүтпөс бир том энциклопедиялар болмок да. Жакшы. Келиңиз эми Уулкелсин жеге мен суроо берейин. Бул фонддо кандай иштерди алып барып жатасыздар азыр? Фонддун негизги максаты эмне болуп жатат? Рахмат. Азыркы фонддун негизги максаты быйыл Эгемберди Эрматовдун 70 жылдыгы болгонуна байланыштуу анын чыгармачылыгын элге таанытуу, ал эми ушул өзүнүн кандайдыр бир ушундай адамдык сапаттарын агай айтып кеткендей бардык адамдарга жеткирели деген максатта иш алып барып атабыз. Кудай буйрса. Мен кийинки суроону Эрмек байге берип турат. Күлүп атканын себеби ушул Эгемберди агай менен университетте окуп жүргөндө жолугуп калганыбыз да. Студенттердин арасында жолугуш болгондо ошондо айтты эле да. Мен өзүмдүн атым Эгемберди, ушу фамилиям Эрматов. Анан менин балдарым, неберелерим баары баштабым калса ошо эден башталат депчи. Азыр ушунда ээлер канча болуп калдыңыздар? Канча ээге жетти? Ошондо бир тамашалап айтты эле. Мен дегенде эле балдарым, неберелерим мени карап калат депчи, кимибизди айтат болду экен депчи. Өзү 17 небереси бар, анан 3 чебереси бар. Алар да эденби? Бузулган жокпу? Эми чеберелер тиги башка аттар менен коюлуп атат, неберелер ушул
тамгасында эле турат деп койсок болот го. Анын үстүнө атабыз дагы ушул негедир тамгасын жакшы көрүп калыптыр. Баарыбыздын атын деп. Мен карып калганда дегенде баарыңар келесиңер деп. Ошентип тамашалашып турчу. Бирок чынында атабыз ошол бизди атыбызды коюп атканда жакшы ниет менен коет экен да. Мисалы эрмектеп жанында эрмектеп эркелеп жүрсүн деп. Мына аңызга чейин атабыздын чыгармаларын, китептерин окусак дагы эле ушул акыл оюн алып атабыз да. Анткени бул жакта аябай терең сырларды, ойлорду катып кеткен экен. Кээде атам менен дагы эле учурашып, саламдашып, ошонун мухитинен пайдаланып аткандай эле болуп атабыз да. Ошондон улам баардыгыңарга тартуулайт элем ушул китептерди алып окуп, кичине жан дүйнөңөрдү байытып, азыктанып алгыла деп айтып кетет. Жакшы. Мына ушул жана бизде мындай го, айылда чоңоюп, айылда өскөндөр шаарды дегдеп, тиги калаага барсам экен депчи. Анан мен бул агайды бир жакшы билген жерим бакытын айылдан издеген адам да. Анан ошол тууралуу айтсаңыз. Эми билесиз да, ааламга жол айылдан башталат деген сөз бекер эмес. Айтам го, бул дүйнөгө байланбаган киши болчу да. Эми шаарга көчүп келгендерди эле айыптабаш керек. Эми тиричилик деп келип атат, бутума туралы деп келип атат, кең келечек деп келип атат. Бирок ошол мезгилде билесизби, адамдар агылып шаарга келип атканда, бул айылга кеткен киши болгон да. Анан билесиз да, жанагы Токтогул деле Сибирге айдалбаганда чыгармачылыгына көп аз калмак эмес да. Сибир өзүнчө бир чоң тематикадан чыгармачылыгындачы. Жеке трагедиясы болгону менен бул чоң тематика. Бирок айылда мисалы карасаңыз, айылдан ушунчалык бир сонун тематикаларды тапканда, Айткул бабам дегени жанагы согушка барып, анан туткунда жүрүп келип, араңдан зора кутулуп келсе, Советтер Союзунда чыккынчы деп жазага тартып, ошондон адамдардын көңүлү калып, мындай муздап сүйлөшпөй калган түн киши жөнүндө да. Нышан кемпир дейт. Жалгыз бирөөнү көрсөм эле ошо Нышан кемпирди элестете берем дейт. Үйү да айылдын четинде болчу, бир баласы бар эле, ал деле келбей койду дейт. Өзүнүн баласын күндөшүнө таштап кеткен дейт. Анан өмүр бою ушул бешинен бир катып калган экен деп, кээде мен менен сүйлөшөт эле дейт. Анан ошо ойдун көзү өтүп кетти деп, ушул Нышан кемпир жөнүндө жазганы бар мисалычы. Кадамжай багы деген чыгармасы бар. Айтор айылдагы айылдаштарын өзүнчө жазган, айылдагы тагдырларды өзүнчө жазган, айылдын табиятын өзүнчө жазган. Мына азыр карасаңыз, керек болсо бул киши даражасы кадыр ушунчалык болчу, аларчадан бир жакшы жерде көмүлсө болмок да, бирок өзүнүн керези ошол болгон. Кайсыл жерде? Пум айылына. Ошол жакка койгула деп, туулган жерин айылдаштайын деп кеткен киши да. Ошон үчүн бир билесизби? Адебиз бу дебиз, бирок айылда бир дагы Гарвард, бир дагы Кембридж университети бербей турган чоң тарбия бар. Ал жакта аталардын тарбиясы бар, бабалардын наркы бар. Ошон үчүн мен шаарда чоңойгон балдар болсо дагы жок дегенде каникулда барып айылдын тарбиясын алып келиш керек деп эсептейм да. Ошо утурлай мен дагы кошуп кетет элем. Атабыз деген кайта айылга барып туруп ошол жактан азык алчу да, кээде мисалы кумурскаларды карап, табиятты карап, мына Нуржигит агабыз айтып кеткендей, ошондон эле эми азыкты алып ушул ырсаптарды жаратып койчу да. Анын үстүнө жана айылдын турмушу жат эмес эле да, анткени ошол атасы өтүп кеткенден баштап жаштыгында жетим калып ошол турмушту билет да, кечирген ошол жерде киндик каны тамган жер деп өзү деле айтып жүрөт эле. Биз мен өткөндөн кийин ушул жерге коесуңар депчи, керези бар эле. Ошондуктан ошол жака барып калган себеби бирден бир ушул табиятка жакын болоюн деп, Кудай Тааланын жана бакчасында жаткандай жатайын деп кетти окшойт деп ойлойм. Анан мен баягы эркелешимди утпаймынбы? Анан бир жолу ушул ырларын окуп отуруп, бурда бир жаш кездеги махабатын жазыптыр да. Анан бир аты жок жерге түшүпсүң деген жер бар экен. Анан аты жок жер кандай болду экен деп анан кийин изилдеп жүрүп, мен болжомолдоп таптым да. Таап келип айттым, ушундай ырыңыз бар экен, мен таап алдым десем, кайсыл жер дейт. Билесизби, жана Оштон Алайга баратканда 5-километр, 10-километр, 40-километр деген жерлер бар да. Бул жол мен ошол жерге десем каткырып күлүп жибердим, мен таптым го деп ойлоп атам да, бирок эми сырын айткан жок. Ошондой болсо дагы мындай изилдеп жүрүп, кээде чыгармачылык аркылуу деле эркелеп, тийишип, бир жан дүйнөсүн ачканга аракет кылчумун да. Анан чыгармачыл чөйрөдө айтып калдыңыз, агай өзү сүйүү ырларындагы, андан кийин ушу элди жаштарды адеп ахлакка үндөгөн чыгармалардагы Мухаммед пайгамбарды которду кыргызчага.
Аны ушул аудио вариантындагы интернет тармактардан уксактап болот, аябай сонун которулганда. Чыгармачылыгы тууралуу айтсаңыз. Ой, чыгармачылыгы бул адам элестетип көрүңүз. Мисалы, мына карасаңыз 7 томду менин колумда бар. Өзүнүн колу менен берген ушуну. Бул мен мындай. Аны ошондо баягы баш сөзүндө карасаңыз, ниети таза ушул чыгармаларым дейт. Ниети таза жүрөгү адамдардын колуна тиеби же кара ниет, кара көй кош көңүл адамдардын колуна тиеп таштанды каргытылабы дейт. Бул сөздүн кадырын билгенге бул генч да. Ген түгөнөт, генч түгөнбөйт. А бирок сөздүн кадырын билбегенге чындап эле ар кандай китеп таштанды болуп калды. Кудайга тооба кылдым, ошондой бир заманга келип калдык. Эми бул акындыгын айтып жүрөбүз. Мисалы, баягы баласын таштап кеткен апа жөнүндө бир ыры бар болчу, Алина Жетиген бардап жүргөн. Бир саптарды окумушта карасаңыз, мындай дейт да. Чачың кандай апаке, узунбу же кыскабы, неге сенин жүрөгүң мени төрөп муздады дейт. Каяктан тапкан саптарда булчу. Анан өзү канчалык залкар болсо деле, өзүн ушунчалык кичпейил туткан жери бар. Биз дейт канчалык өссөк деле артта калдык жолом менен омордон дейт. Адам билесизби, чымчыктай болот экен да, канча бийик учкан сайын көзүнө кичинеге көрүнүп кете берет экен. Бул киши эмнеге залкар, эмнеге бийик, өздөрүн аябай төмөн туткан да. Өмүр өткөнчө биз аларга жетпейбиз деп жүрүп өтүп кетти. Анан котормочулугу, мисалы, Жети сулуу Низаминин чыгармасы, Либону жаз которгон, Байшону которгон, и фарс адабиятын, араб адабиятын болгондо дайым окумуш которуп койгондо аны окуш керек. Окумайсаң түшүнбөйсүң. Ясавинин чыгармалары. Андан кийин бул эсселери бар, мисалы, кара сөзү. Ошо кара сөзүн мен азыр сенин китептериң арасынан көрүп калдым. Ошонучу бир заманбап, бир эгерде дизайн менен чыгарсачы, жана азыр окуп атпайбызбы? Киясакини окуп атабыз. Дагы кайсылар бар, мисалы, Брайан Трейси деген бар, Хелл Элроуд дегендер бар. Алардыкы жолдо эле калат. Адам ашказаны көңгөн тамакты жесе сиңимде болот да. Бул кыргыздын наркы, кыргыздын салты, кыргыздын өзгөчөлүгү менен ушунчалык бир жаштарга, адамзатка бир рухка азык боло турган сонун нерселер жазган да. Мисалы, мен ушу караң, белгилеп алган жерлерим бар. Мисалы, жолдун көзүн бил деген сөз бар эле дейт да. А мен жолдун көзү болобу деп таң кылат элем дейт. Көрсө дейт, жаратканга жакын бол, таза бол, амалдан адашпа, ошондо жолуңду ачык болот деген эле сөз экен дейт. Анан ушу саптарда, ушу китепте бар. Кыямат дейт, эненин көз жашы тамган жерден башталат. Мен мындай сапты башка жерден окуган эмесмин. Апаны сыйлаштын кандай зарыл экендигин ушундай эле айтып коет да. Анан жол жөнүндө жазганы бар. Көрсө дейт, туулган, өлгөн, жашаган, кыйналган бардык эле жол экен дейт да адамдын. Анан бир сөз укмуш мага жаккан да. Бирөөлөр негиздеп койгон, бирөөлөр салып койгон даңгыр жолдо чардагандан көрө дейт, кичинекей чыйыр болсо да өзүмдүн жолум менен кетким келет дейт. Ошондой бир сөздөр бар да. Анан жолго чыкканда шашылба дейт. Даяр тамакты таштап кетпе, бир нерсен бүтпөй калды деп эле үйгө илинбе, бара жаткан максатыңды аныктап ал, ниетиңди ак түз кыл. Булар ар бир жолоочу кышайып аткара турган жолдун улуу мыйзамы дейт. Көрдүңүзбү? Анан мындай белгисиз жолго дейт, тобокелчил баатыр адамдар чыгат дейт. Ошолор бир жаңы жолдор түптөп берет деп. Анан эне жөнүндө, ата жөнүндө жазганы. Сиздерге рахмат, кечээ айтканыңыздардан улам бир сүрө кайра карап көп нерсени өзүм алдым да. Карасаңыз, анан айтор ушул китеп өзүнчө, анан кийин драмалар бар. Кул мырза менен Аксаткын эми кандай сонун жазган да. Анан кийин ушулардын баардыгын эми башка тилдерге да которуш керек, көбүрөөк презентациясын кылыш керек. Көрдүңүз го, атасын тартып буларда жупуну мындай кичпейил, жупуну деген скромный да. Болбосо мындай тыңыраак, мындай тың деп эле айтайын. Кандай десем, бир шылбырыныраак болгондочу, тим эле буларды презентация кылып китептерин сатып ушу менен миллионер болуп кетсе болмок да. Анткени бул китептер өтө турган китептер, адамдар жүрөктөрүндө иштеп турган китептер. Анан сүйүү жөнүндө жазган ырлар эми укмуш. Мына Гүлдежанды уктуңуздар, Исфарам жөнүндө жазганы бар, Шаар айыл жөнүндө жазган ырлары бар. Анан мага бир ыры ушунчалык жагат, эгер азыр түш келип калса, аял жөнүндө мисалычы. Ер жигиттин тиштелбесин бармагы, эри шаркак жашап өтсүн алганы, оюн бөлбөй жылуу жумшак берсеген, берсе дагы ачып турган жарманы дейт, мисалычы. Мисалы, ашың болбосо да кашың болбосун деп. Анан ырсаптарындагы бир сөз бар да, мен эч кимге дейт мындай садагасын күткөн жокмун, чоңдурга ийилген жокмун. Алмазбек Шаршенович Атамбаев менен дос болчу. Алмазбек Шаршеновичтин бетин айтып коет болчу. Баардыгындай алдына кулду уруп турганда дагы бетин айтып тартынбаган жагы бар эле. Анан адабиятты бул жөн эле бир көчөдө жүрүп жазган киши эмес да. Москвада Горькийди бүтүргөн институтту. Анан мен жөн эле ушул адабият, маданият жөнүндө сүйлөшүп жүрүп бир күнү дүйнөлүк адабият жөнүндө сүйлөштүм. Өзүм Японияда окуп келгенмин. Япон адабияты жөнүндө айтып бергенден кийин мен бул кишинин алдында мындай чет элдик адабият жөнүндө сүйлөбөй эле калдым да.
Японияга барганда айтпай эле калдым. Ошончалык кругозору кеңир экен, бирок ошону ачып бербеген киши болгон экен да. Эми бир арманым ушул, эгерде дагы узагыраак жашаганда элге көбүрөөк алып чыгат элем. Мен эсиңизде барбы? Суранып жүрүп, элге алып барып келгенмин. Жолугучларгачы сизден кичине адамдарга жуксун, адамдарга бир руханий мурас калсын деп. Ошого аябай ыраазы болом азыр. Үйүмдө да барып таам татып кеткен, аябай батасын берген. Ошо жолдо жүргөн адамды билесиң дейт да. Ошондо ушунчалык сүйүрматым артып, анан көп өтпөй эле өтүп кетти. Менин жазган ырым дагы бар. Арнап туруп ошо көз өткөн күнү. Анткени жакшы адам өлгөндө мындай бооруң эңчелгендер болот экен. Жүрөк тилинип кетет. Жүрөк тилинип кетет деген да. Мына ушул 37 жыл өмүрүн чыгармачылыкка арнаган экен да. Анан мына ошол 37 жыл ичинде жазган чыгармалары биздин алдыбыздагы мына китептерде турат. Ошону катар бул жерде кошулбай калганда китептеринде бар болуш керек. Эми мен сизге суроо бергим келип турат. Мына ушул үйдө баягы жубайга кандай мамиле жасачу эле, мисалы апаңыздарга? Апама өтө жакшы мамиле жасачу. Эсиңиздерде калганы, балким эртең менен турганда ушундай бир эсте каларлык бир сонун мүнөттөр болот эмеспи? Ошолордон бир айта кетсеңиз. Мен эсте калган бир мүнөтүм бар. Ойгонсом ушул апам менен атамдын кучагында ойгонуптум да. Ошол мүнөттөр дагы бар да, анын үстүнө ооруп калсам же бир нерсе болсом өкөө тепештеп маңдайымда отурушчу. Ушул сейил бактарга, парктарга, концерттерге ушул кандай гана жакшы кооз нерселер ушул шаарыбызда болбосун, ошол жака жетелеп, тааныштырып, ошол дүйнөмдү кеңейткенге аракет кылышчу да. Жакшы сүйлөшчү, ооба бир максаттын артынан кубалап чыгышына аракет жасаш керек деп айтышчу. Ушул китептеринде ушул сөздөрдүн бул бир эле мага эмес, ал бул киши бүт баарына ушундай мамиле жасачу да. Анан ушул сүйүү темасында мына Миң кайрык махабат жөнүндө китебинде бүт жазылганда сүйүү, жалаң сүйүү. Бул атам айтчу, сүйүү бул мекенди сүйүш керек, элиңди сүйүшүң керек, аялыңды сүйүшүң керек, досуңду сүйүшүң керек. Эми бул сүйүү бул чексиздик. Ушул сүйүү менен адам өзүн ача алат деп айтчу да. Ошондуктан аял дагы албетте апамды сүйөт эле, апам атамды сүйөт эле. Анан ушул китептерди эгер ачып карасаңыздар, мына сыр сандыкта деле Шекспирди сүйүүнүн туу чокусуна жеткен адам дечи да, сезимдердин пири дечи да. Анткени Шекспир деле ушул сүйүү темасында жазган эң улуу акын болчу. Драматург ошол. Анан дагы бир ырын эстеп кеттим азыр. Эгер келсең бул дүйнөгө өрт менен, турмуш эмне, кийим эмне көртөгөн, чоң максаттын аркасынан безип кет, канат жайып, жүрөгүңдө көктөгөн, башкаларга кызыл камчы салдырбай, жашап өткөн аз өмүрдү кайгырбай, жакшы ырларды жазып анан жүрөктө калса мейли, колго кирбес калбырдай, кудурети болсо сенде Кудайдын, керегине анда аппак сарайдын, дөө болгондо көзүнөн ийненин, алтын болуп ичинде жатылайдын, сен жөнүндө кетсин ушак таралып, талаш жүрсүн таңдан кечке жанарып, а сен көгүш мейкиндиге учабай, эгер калсаң кош канатчан жаралып деп ушундай саптарды жазып кетиптир да атабыз. Керемет, керемет. Караңызчы мынакей, жанагы ырсагында айтылып атпайбы? Дөө болсоң дагыийненин көзүнөн өтүп кетти деп. Бул кандай гана салыштыруу, Мага өзгөчө жаккан жери алтын болсоң да баткактын ичинде. Мисалы үчүн, мен азыр кээ бир алтындарды өзүм баркым келбей, башка жерде жүрүп атпайбы? Бриллиантка тең болуп атпайбы? Анан мына ошо адамды максаттап жаша деп атпайбы? Бүт дитиңди, оюңду ушул бир максатка коюп жашасаң, ошол жете турган жерге жетесиң деп атпайбы? Тияка алынбай, бул жака алынбай. Ушул максатта баардыгыбыз аныктап алышыбыз керек. Артыбыздан бир из калтырып кетишибиз керек. Бул дүйнө кыска дүйнө деп айтчу. Ушул дүйнөнү эгер жакшы басып өтсөң, келечек муунга жакшы нерселерди калтырган аракет кыл. Байлык, бийлик, анын баардыгы колдун кири кетет.
алган жанагы эмелериң дагы сыйлыктарың да чаңга арзыбаган бир буюм дейт да. Агайдын ушул сөздү турлай, сөздү бышыктап беретин да жүрөктү таза сактадым деген ырыны окуйду. Өмүр кайрык деген китебинен. Болсо дагы чачтарым буурулап бак, келетса да рухий тумоо каптап дейт. Жүгүрбөдүм байлык издеп күйпөлөктөп, калдым мына жүрөктү таза сактап. Керемет. Керемет. Караңызчы мына ушул агайдын демек ыр саптарынан эле анын кандай адам экендигин билсек болот экен. Келиңиз агай, мен дагы сизге ошол агайдын чыгармачылыгы жана акыл насааттары боюнча бир кеп айта кетейин. Бул агай өзү мисалы баягы бардык нерсени эле сөз менен жеткире берген эмес, бирок кылган аракети менен дагы көрсөтүп кетсе керек. Албетте, мисалы ошол мезгилде эмне үчүн алып барганбыз? Анда мен президент аппаратында иштейт элем. Бөлүм башчынын орун басары болуп, анан тил комиссиясында бир топ эми жагдай жакшы эмес эле да. Анан ошондо ойлогонбуз, эми кээ бир кадрларды балким жумуштан алыш керек, катуураак чараларды көрүш керек. Бирок карасаңыз, бул кишинин өзгөчөлүгү ушундай болчу. Кашаң иштебей аткан кадрлар дагы бул келгенден кийин баягы тулпаратта чуркап калган да. Көрсө билесизби, жанагы акырын далысынан таптап, жан дүйнөсүнө сүңгүп, жакчактарын таап, мисалы жаман деле жакшы дей берсең дейт, мен апамдын сөзү бар, жакшы болуп кете берет депчи. Анан ошондо айтты элем, мен кантип адамды шаган сындырам, адамдын көңүлүн урутам, булардын деле тиричтилиги бар, булардын деле бала бакырасы бар деп. Бирок ошондо билгенмин, көрсө жетекчинин жөндөмүнөн, адамгерчилигинен, психологдук бир касиеттеринен коллективдин, жамааттын ишмердүүлүгү аябай көз каранды экен да. Мен ошого абдан баа бергем. Анан жанагы аял боюнча биз экөөбүз Каракулжада жолугушуп атабыз. Эл менен аябай жакшы жолугушуп болуп атат. Анан мен ошол күнү кетип атып, бир ырды окуп берип койдум эле. Мынтипчи. Каракулжа кызы гүлү бийиктин, Каракулжа кызы шамы биликтин, үйлөнүүгө тоонун чүрөктөрүнө духу жетпейт анча-мынча жигиттин деп. Себеби аял Каракулжадан экен да. Мен да Каракулжаданмын. Ошону айтып койгом, анан мен духум анча жетпей Карасудан үйлөнгөм деп коюп атпаймынбы? Десем, элдин алдына чыгып алып туруп айтып атпайбы? Нур жигиттин духуна караганда менин духум күчтүү. Мен ушул жактан үйлөнгөм, күйөө балаңар болом депчи. Анан мага сөз берилип калды. Өзү негиз улуу кишиге тамаша айткан деле туура эмес, бирок ушунчалык баласындай көрөт эле, мен билет элем да, мен түшүнөрүн. Элдин алдына чыгып алып, эми жөнүн эле койбой өзүңүз тиешип алыңыз. Эми азыр жезде деп бир ооз айтсам, кулагыңызды жулуп кетишет депчи. Анан карасам өзү да күлүп турат, эл да кыраан каткыр салып күлүп атат, ошол запись болуш керек. Ошентип отуруп, анан ошентип жезде деп эле тийише беришмин да. Жезде деп элечи, баары бир эже башкарат, мен каалаганды кылам сиз менен деп эле. Жакшы, жакшы. Агайдын дагы бир ырын окуп кетейин ушул жерден. Буюрса тагдыр сага улуу болжо, жөнү жок кесирленбе кармак колго. Шүгүр айт жаратканга дилиң менен, чачылба чабалактап оңго солго. Демек, түз багыт менен кетели. Жараткан берген нерсеңе шүгүр келтирип, ошол нерсеге баягы бой көтөрбө деген маанидеги жакшы саптар экен. Мынакей эми ушул убакыт учкан куш дейт. Сиздерге дагы жалпы кыргыз журтчулугуна, агайды тааныган санаалаштарына, замандаштарына сиздерге эркин микрофон. Урматтуу калк, ушул жаштарга дагы кайрылып кетет элем. Эгемберди Эрматовдун китептерин сатып алгыңыздар келсе, биздин даректерге кайрылыңыздар, фондко кайрылыңыздар. Жана ошондой эле Сонунгой китепканасынан жана кайсы китепкана? Шанс китепканасынан тапсаңыздар болот. Ошол жерде биздин китептер, Эрматовдун китептери жайгашып сатыкта бар. Анын үстүнө мына жакында эле англис тилди билген улан кыздарга кайрылат элем. Ушул Эгемберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастаны англис тилге которулуп жарык көрдү деп жакында бет ачары болот. Ошону дагы бир буйруса дагы кабарлашабыз деп үмүттөмүн. Сизде сокун болсун. Мен деле ушул Эрмек байке айта турган эле сөздөрдү айтмакчы. Себеби дегенде ишибиз жолубуз бир болуп аткан үчүн башкаларга кайрылып кетерим, ушул китептерди окуса көп нерсени үйрөнөт деген ниеттемин да. Мен буга чейин бул китептерди чынын айтканда окуган эмес элем. Фондко келгенге чейин жок, 19-жылы баарыбызга белгилүү болгондой Ошто Эгемберди Эрматовдун жаш акын жазуучулардын
экинчи республикалык фестиваль өтүп калды. Ошол жакка катышып, анан ошондон тарта окуй баштадым да. Анан азыр эми агайды өзүнүн көрбөсөм деле бул китептерин окуп, же болбосо аны тааныган адамдар менен баарлашып отуруп, уже агайды билип таанып калдым десем болот. Таанып келатам. Сага жыйынтыктап атышасыз болсун. Эми Эгемберди Нурматов өзү жыйынтыктасын, анткени өзү өтсө деле сөз өтө элек да. Кыймыл токтогондо жашоо да токтойт. Бул улуу жолдо бирөөгө күн эрте батса, бирөөгө кеч батат дейт. Ушу күн батканга чейин эмне кылыш керек экендигин да бул жерде айтып коюптур. Жолду ачып алуу үчүн эмне кылуу керек? Эң негизгиси ыйманың таза болсун, ой пикириң таза болсун, анан көкүрөк тилиң таза болсун, тээ түпкү башатың таза болсун, анан ар дайым ниетиңди түз кыл дейт. Анан орозодо дагы уга турган сөздөр бар экен, ошо менен жыйынтыктайын. Өзүбүзгө өзүбүз бөгөт кое алабыз дейт, жолубузду жаап алабыз дейт. Ошентип үчүн эмне кылыш керек дейт. Бул үчүн дегенде Алла Тааладан жалбарып кечирим суроо керек. Кылган күнөөлөрдү моюнга алып тобо келтирүү керек. Кең пейил болууга аракет кыл. Эч кимдин жакшылыгыңды аяба. Бей-бечараларга кайыр садака бер, намаз оку, аккан суудай шар бол, кулу ачыктын жолу ачык деген кыргыздын улуу сөзүн турмушуңда колдон дейт. Колубуз ачык болсун, жолубуз ачык болсун, бирибизге кайрымдуу, мээримдүү бололу. Бирөөгө күн эрте батат дейт, бирөөгө күн кеч батат дейт. Бирок бул жараткандын берген өмүрүн жашайбыз, бирок ошол өмүрдө кандай амал кылдың, кептин баарын ошондо. Ошон үчүн жараткан бизге жакшы амалдарды, кадамдарды берсин. Ушундай адамдарды кадырласак, келечек бизди кадырлайт, элибиздин зоболосу зор болот. Чоң рахмат. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерге ийгилик. Дайыма эле ошол жакшылыкта жүз көрүшүп жүрө берели.